Assalamu алейкум, ел жұрт, қандайсыңар? Мына жана Адахан Мадумаровдун Көксайдағы сатып жүрген жер. Мынтип казактар зым тороп кетишкен да. Бекназаров айткан тарыхый документте Адахандын колу коюлган деген мыйзамсыз сатылган, ратификация болбогон жер, ушул жерде көрсөтүү эместерге зымдарды тартып кеткен. Тартып кеткен зымдар. Тиги жолдорду көрдүңүздөрбү? Узундан кеткен. Ошака чейин зым тартылган да. Зым тартылган. Бул жак болсо Көксай айылы. Талдар жак. Көксай айылы. Кагазда 2600 гектар деп жазылганы менен, документте 2600 гектар деп жазылганы менен, по факту 5000 гектар өткөн да казактарга. Тиги тоону көрдүңүздөрбү? Ошол тоонун арт жагында Майдан тал деген жайлоо бар да. Чабандар малдарын ошол жака алып барып жайкысын жайчы да. Азыр чабандар, элдер малдарын айдап өтө албайт ал жака. Ондай зымдар тороп таштаган. Адахан Мадумаров, мыйзам эле мыйзам дейсиз. Бул жерлерди мыйзамсыз саткандыгыңыз кандай? Мыйзамдуу болуп эсептелеби? Мыйзамсыз саткан жериңиз мыйзамдуу болуп эсептелеби? Бул жерде жер жайыт комитетинин төрагасында ушул жерлер тууралуу документтер бар да. Ошол жер жайыт комитетинин төрагасынын ошол документтерди көрсөңүздөр болот. Бүт по факту айтып берет алчы, сурасаңар. Бул жакта бир эле айыл эмес, 3 айыл бар да. 3 айыл бар, 3-4 айыл бар. Көксайдан башка 3-4 айыл бар. Малдарын жайганга жер жок. Жерлердин баары жайлоо, жайыт жерлердин баары кеткен да.